Республикалык бюджеттен Ош шаарындагы жолдорду оңдоого быйыл 165 миллион сом бөлүнгөн. 9 ай аралыгында 6,5 чакырым унаа жолго асфальт төшөлдү. Азыр мына переходящий объектлерден мына ирригатор көчөсү, мына Туран аймактык башкармалыгында ирригатор көчөсү, андан сырткары Жапалакта Алибеков көчөсү, Алиев көчөсү, Төлөйкөндө Таштанов көчөсү, Мадымаров көчөсү, бир топ көчөлөр асфальттанып, элдин пайдалануусуна берилди. Калада быйыл тротуар жыл соңуна чейин пландалган 70 чакырымдын 25-ine асфальт төшөлдү. Жөө жүргүнчүлөр үчүн шарт түзүүгө же эски таш төшөлмөлөрдү асфальтка алмаштырууга жергиликтүү бюджеттен 90 миллион сом, республикалык бюджеттен капиталдык салымдар беренеси менен 149 миллион сом бөлүнгөн. Ноябрь айына чейин толук бүткөрүлөт. Эгер айрым жерлеринде сапатсыз болуп, курулуштар баягы басылган төшөлгөн асфальттар укаланып же башка случайлар боло турган болсо, 100% ошо куруучу компаниянын эсеби менен кайра оңдолуп түзөтүлүп берилет. Ал эми Ош облусунун аймагына быйыл жалпы 60 чакырымда жолго асфальт төшөлдү. Жол оңдоо дубандын айрыкча тоолуу райондорунда жүргөн. Мамлекеттин казынасынан 481 миллион сом каралган. Тоолуу райондорду алсак, Чоңолай районунда госкоплажение статьянын эсебинен 5 чакырым жол ачуу, көз дорога ачуу деген объект басылып бүттү. 2 чакырым Чак Жаш Телек деген жол бар, ал деле басылып бүттү. Жана ошондой эле Алай району боюнча Гүлчө Кабылан көл жолунда 2 километр жол басылды. Гүлчө Ылайтала Гүлчө Арпа Тектир жолунда 2 километр 800 метр жол басылып бүттү. Асфальттоо жумушу 90%га жыйынтыкталды. Алдыда дагы асфальт төшөөгө ыңгайлуу 1,5 ай мөөнөт бар. Жол оңдоо ишинин алкагында 35 000 чарчы метрди бүтөө каралган. Мында сырткары 20 чакырымда бодурлоо иши жүргөн. Бодурлоо ШПО деп коебуз. Анын ичинен да 20 чакырым жол аткарылды. Ош Баткен-Исфана жолунан 2 чакырым, Ош Сарташ-Экештам жолунда 2,4 чакырым, анан Өзгөн районунда Ана Кызыл жолунда, Ош Бишкек жолунда 13 чакырым жол аткарылды. Аталган ишканага караган жалпы 2771 чакырымдан ашуун жол бар. Мунун 274 чакырымы эл аралык, 660 километри мамлекеттик жана 1336 чакырымдагы жергиликтүү маанидеги жолдор бар. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала тоо 24, Ош.